Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Силердин астыңыздарда мына машина сатка коюп атат. Базы 500 миң, жылы 2015 Hyundai Solaris. Бул машинанын состояниясы жакшы. Особенно дөңгөлөктөрдүн көрдүңүздөрбү? Мына летний дөңгөлөктөр экен, мондай. Бодрый. Оригиналбы? Оригинал дейт. Так. Хажайын айтып атат. Бир сыйра сыртын көргөзөйүн по кузову. Номери да жакшы экен, 312. Анан ичин көргөзөм, анан немесин, капотун, моторун, анан багажнигин да көрөбүз. Полностью кыскача видео болот, машинанын кыскача обзору. Так, ичин салонун көргөзсөм, мына салону мындай экен, подлокотник бар экен, өзү мындай. Комплектациясы простой эле экен. Простой комплектация. Астыңкы кешиги немези айнеги стеклоподъемниги электрический, арт жактары ручной экен, механический. Мындай. Жакшы чехолдор салыныптыр, бирок эми көрүп атасыңар состояниясын. Айтпай эле коеюн. Бирок мындай машина жакшы айдалыптыр, таза. Бир сыйра көргүлө өзүңөр. Караштырып, эми анча-мынча мындай кемчиликтер бар, бирок көз жумуп койсо болот да. Кечирипчи, анткени жылы 2015 болуп атат. Базы да арзан болуп атат. Ошол себептүү. Пробегин көргөзөйүн. Оталышы да жакшы экен бул машинанын, оталышы да жакшы экен, бир оборот менен, пол оборот менен оталат экен. Так, эшигин жабылышыч. Мондай сеткаларды коюп коюптур. Жакшы экен, мен да ушундай кое алышым керек окшойт машинага. Так. Пробеги 365.885 дейт. Эшиктеги температура, абанын температурасы 22 градус деп көргөзүп турат. Так, автомат коробка, буну айттым. Подогрев сидений бар экен. Кондиционер иштейт экен, кондиционер бар экен. Эң важный нерсе, анткени вот азыркы убакта анткени Москвада өтө ысык болуп атат. Кондиционер керек азыр. Капотун көргөзөйүн. Ачып. Наму вин-код аркылуу текшерсеңер болот. Паузага басып видеону. Мына мотору жуулаптыр. Рабочий машина, кандай айдалып жүрсө ошондой бойдон эле коюлуп атат. Акча керек болуп атат азыр. Срочно бир жумуштарды бүтүрүш үчүн. Ошол себептүү эле машина сатылып атат. Незин алмаштырыш керек? Кандай вложение кылыш керек бул машина? Вложение коробкасына замена масла. Замена масла. Болду. Калган ходовой үч. Ходовой зынк. Бир наконечникте. Сол жак бетин. Эмне үчүн фаразы биягы мындай цвет, бул жагы мындай болуп калган? Полировка кылып коюш керек. Полировка кылып коюш керек, а? Всё анда. Так, анан багажын ачып койсоң, багажын көргөзөйүн. Чтоб арт жагы, асты жагы сүзүлбөгөнү мындай көрүп койгула да силер дагы. Номери жакты мага, 312 деген номери жакшы экен. Так, кай жагы сүзүлгөн машинанын? Ошол жагын ачык эле айтып кол. Мен короче билбейм анысын сүзүлгөн. Сен түшкөн эмессиң, а? Жок, мен башка чиген эмесмин. Бар. Так. Бул жакта. Бул жагын мына көрүп атасыңар өзүңөр. Таптаза экен. Эч жакта урунган жактары жок экен, мындай таза эле. Ага, чейин урса да, мен урган эмесмин. Хорошо. Ошо достор, экрандагы номерлерге чалып, бул машина менен сүйлөшүп, хажайыны менен сүйлөшүп алып кеткиле. Выкупка, подвыкуп варианттар барбы? Рассрочкага сүйлөшсөк болобу? Всё, вариант подвыкуп мындай бөлүп төлөгөнгө вариант бар дейт. Ошон үчүн чалгыла, сүйлөшкүлө. Канча акча болуш керек мисалы сүйлөш үчүн? Мисалы 300 миң болсо, калган 200 миң бөлүп берсе болобу? 1-2 ай. 3 ай. 2 айбы? Всё. Экранда номерлерге чалып сүйлөшкүлө. Машинаны алып кеткиле батыраак. Силерди күтүп турат мына бул жерде. Страховкасы барбы? Бар. Кош керек, өзүнүн кошулуш керек. Всё. Качан жазалган неме страховка? Недавно жазалгам, айда где-то 5-6. Лицензиясы канчасына чейин? Где-то 1 жума болду чыккан. 1 жума лицензия 1 жума болду чыкканына. Всё. Мына лицензиясы даяр экен. ИПгачы кандай кылыш керек? Акча дайын.
Все. Хорошо, ал жагы бүт бары жакшы, ошон үчүн чалып дагы кошумча маалыматтар боюнча экрандагы номерлерге чалгыла, сүйлөшкүлө. Машинаны жакшы алып кеткиле көрүп. Достор, силерге автосервис Золото Прону сунуштамакчымын. Бул жакта азыр акция жүрүп атат. Шиномонтаж 1200 рубльдан круглосуточно иштейт. Метро Щелковода, улица Бирюсинка 1/18 строение 26-да. Андан тышкары кузовщик, маляр, автоэлектрик, кадовщик жана замена масла бар. Байланыш телефондор аркылуу маалымат алсаңыздар болот. Минуточку! Будь добры, помедленнее. Я записываю.